33-бөлүм. Муса менен Аарондун башчылыгы астында Мисир жеринен стандар менен чыккан Исраил уулдары мындай жол жүрүштү. Муса Теңирдин буйругу боюнча алардын стандары менен жол жүргөнүн жазып чыкты. Алар басып өткөн жерлер булар. Алар 1-айдын 15-күнү Рамсестен чыгышкан. Исраил уулдары Пасактын эртеси бүткүл Мисир элинин көз алдында күчтүү колдун астында чыгышты. Ошол убакта мисирликтер Теңир өлтүргөн бардык тунуулдарын көмүп жатышкан. Теңир алардын кудайларына өкүм чыгарды. Ошентип Исраил уулдары Рамсестен чыгып Суккотко жайгашышты. Суккоттон чыгып Эйтамга жайгашышты. Ал чөлдүн четиндеги жер эле. Эйтамдан чыгып Баал-Сыпондун жанындагы Пи-Ахиротко жөнөп Мигдолдун жанына жайгашышты. Пи-Ахироттон чыгып деңиздин ортосу менен чөлгө түштү. Эйтам чөлүндө 3 күн бою жол жүрүштү. Анан Марага жайгашышты. Марадан чыгып Эйлимге келишти. Эйлимде болсо 12 булак, 70 курма дарагы бар эле. Алар ошол жерге жайгашышты. Эйлимден чыгып Кызыл деңиздин жанына жайгашышты. Кызыл деңизден чыгып Син чөлүнө жайгашышты. Син чөлүнөн чыгып Допкага жайгашышты. Допкадан чыгып Алушка жайгашышты. Алуштан чыгып Репидимге жайгашышты. Бирок ал жерде эл ичкенге суу жок эле. Репидимден чыгып Синай чөлүнө жайгашышты. Синай чөлүнөн чыгып Киброт Атаапка жайгашышты. Киброт Атааптан чыгып Хатсейротко жайгашышты. Хатсейроттон чыгып Ритмага жайгашышты. Ритмадан чыгып Римон Переске жайгашышты. Римон Перестен чыгып Либнага жайгашышты. Либнадан чыгып Рисага жайгашышты. Рисадан чыгып Кейлатка жайгашышты. Кейлаттан чыгып Шепер тоосуна жайгашышты. Шепер тоосунан чыгып Харатка жайгашышты. Хараттан чыгып Макейлотко жайгашышты. Макейлоттон чыгып Тахатка жайгашышты. Тахаттан чыгып Тарахка жайгашышты. Тарахтан чыгып Миткага жайгашышты. Миткадан чыгып Хашмонго жайгашышты. Хашмондон чыгып Мосейротко жайгашышты. Мосейроттон чыгып Беней Жааканга жайгашышты. Беней Жаакандан чыгып Хор Агитгатка жайгашышты. Хор Агитгаттан чыгып Жотпатка жайгашышты. Жотпаттан чыгып Абронго жайгашышты. Аброндон чыгып Эцион Геберге жайгашышты. Эцион Геберден чыгып Син чөлүнүн Кадеш деген жерине жайгашышты. Кадештен чыгып Эдом менен чектешкен Ор тоосуна жайгашышты. Ошондо ыйык кызмат кылуучу Аарон Теңирдин буйругу боюнча Ор тоосуна чыгып Исраил уулдарынын Мисир жеринен чыкканына 40 жыл болгондо 5-айдын 1-күнү көз жумду. Аарон 123 жашка чыгып Ор тоосунда көз жумду. Канаан жеринин түштүгүндө жашаган Канаан падышасы Аратта Исраил уулдарынын келе жатканын укту. Алар Ор тоосунан чыгып Салмонго жайгашышты. Салмондон чыгып Пунонго жайгашышты. Пунондон чыгып Оботко жайгашышты. Оботтон чыгып Маап менен чектешкен жердеги Жей Абаримге жайгашышты. Ийимден Жей Абаримден чыгып Дибон Гатка жайгашышты. Дибон Гаттан чыгып Алман Дыблатайымга жайгашышты. Алман Дыблатайымдан чыгып Ныбонун жанындагы Абарым тоолоруна жайгашышты. Абарым тоолорунан чыгып Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюна Маап түздүгүнө жайгашышты. Алар Иордандын жанындагы Бейт Арешмоттон Абел Шитимге чейин созулуп жаткан Маап түздүгүнө жайгашты. Теңир Мусага Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө мындай деди. Эл уулдарына мындай деп айт. Канаан жерине Иордан суусу аркылуу өткөнүңөрдө, ал жерде жашагандардын бардыгын кууп чыгып, жасалма кудайларынын сүрөттөрүн, куюлган жасалма кудайларын бутканаларын талкалагыла. Ошол жерди ээлеп, ошол жерге отурукташкыла. Анткени ошол жерди мен силерге мураска бердим. Жерди урууларыңарга өкчөмө таш ыргытып бөлүштүргүлө. Саны көп урууларга көбүрөөк үлүш, саны аз урууларга азыраак үлүш бергиле. Өкчөмө таш боюнча кимге кандай жер тийсе, ал ошол жерди алсын. Ар ким өз уруусу менен үлүш алсын. Эгерде силер ал жерде жашагандарды кууп чыкпасаңар, анда алардан калып калгандар көзүңөргө кирген, капталыңарга сайылган тикенек болот. Силер жашай турган жерде силерди кысымга ала башташат. Мына ошондо мен аларга кылайын дегенимди силерге кылам. 77 забур. Элим, менин мыйзамымды ук. Менин оозумдан чыккан сөздөргө кулак сал. Менин оозумдан накыл сөздөр чыгат. Өткөн заманда болгон окуяларды айтып берем. Уккандарыбызды, билгендерибизди, ата-бабаларыбыздан бизге айтып бергендерин баяндайм. Буларды балдарыбыздан жашырбайбыз. Келе жаткан муунга Теңирдин даңкын, күчүн көрсөткөн кереметтерин жарыя кылам. Ал Жакып үчүн мыйзам түзүп, Исраил үчүн мыйзам жазган. Ошол мыйзамдарды биздин ата-бабаларыбызга балдарына айтып берүүнү буйруган. Аларды келе жаткан муун төрөлө элек балдар билиш үчүн, убагы келгенде алар да өз балдарына айтып бериш үчүн.
Кудайдан үмүт кылыш үчүн, анын иштерин унутпаш үчүн, анын буйруктарын сакташ үчүн, алар өздөрүнүн ата бабаларындай жүрөктөрү өзгөрбөгөн руху менен Кудайга берилбеген, баш ийбеген чатак муун болбош үчүн буйруган. Куралданган, жаа тарткан Эпрайым уулдары согуш болуп жаткан күнү артка качышты. Алар Кудайдын осуятын сакташкан жок. Анын мыйзамы боюнча жашоодон баш тартышты. Анын иштерин жана аларга көрсөткөн кереметтерин унутушту. Кудай алардын ата бабаларынын көзүнчө Мисир жеринде, Сован таласында кереметтерди көрсөттү. Деңизди жарап өлүп, аларды ошол аркылуу өткөрдү. Сууну дубалдай тургузду. Күндүз аларды булут менен, түнкүсүн от жарыгы менен алып жүрдү. Чөлдө ташты жарып, улуу туңгуюктан суу чыгарып, алардын суусунун кандырды. Аскадан суу чыгарды, суу дарыяда якты. Бирок алар анын алдында күнөө кыла беришти. Чөлдө эң жогорку Кудайды каарданта беришти. Өз жүрөктөрүндө Кудайды сынашып, өздөрү каалаган тамакты талап кылышты. Кудайга каршы сүйлөп, чөлдө Кудай дасторкон даярдап бере алмак беле дешти. Бирок ал таш турганда суулар акты. Булактар атырылды. Кудай нан бере алмак беле? Ал өз элине эт бышырып бере алмак беле дешти. Муну Теңир угуп катуу каарданды. Жакыпка каршы от жалындап күйдү. Кудайдын каары Исраилди көздөй бет алды. Анткени алар Кудайга ишенишкен жок. Анын куткараарына ишенишкен жок. Ал асмандагы булуттарга буйрук берип, асман эшиктерин ачты. Алардын үстүнө асмандан манна жаадырды. Аларга асман нанын берди. Адамдар периштелердин нанын жешти. Кудай аларга тамакты тоюшунча берди. Асмандан чыгыш шамалын козгоду. Өз күчү менен түштүк шамалын жиберди. Аларга этти топурактай жаадырды. Канаттууларды деңиз кумундай жаадырды. Аларды жашаган кошуундарынын арасына, үйлөрүнүн жанына жаадырды. Алар жеп аябай тоюшту. Аларга каалаганын берди. Бирок алардын каалоосу гана электеле, алар тамактарын жута электеле. Аларга каршы Кудайдын каары келип, алардын бараандууларын өлтүрдү. Исраилдин жигиттерин сулатты. Бирок алар ушунун баарын көрүп турушса да, күнөө кыла беришти. Анын кереметтерине ишенишкен жок. Ошол үчүн Кудай алардын жашоо күндөрүн түйшүктүү кылып, жашоо жылдарын дүрбөлөңгө түшүрдү. Кудай аларды өлтүрө баштаганда, алар Кудайды издей башташты. Кудайга кайрылып, таң азандан Кудайга жалынышты. Кудай өздөрүнүн баш калкалар жай экенин, эң жогорку Кудай өздөрүнүн куткаруучусу экенин ошондо эстешти. Ооздору менен ага кошомат кылышты. Тилдери менен анын алдында калп айтып жатышты. Жүрөктөрү болсо анын алдында таза эмес эле. Алар анын осуятына берилишкен эмес. 25-бөлүм. Теңир, сен менин Кудайымсың. Сени даңазалайм, сенин ысымыңды мактайм. Анткени сен укмуштарды жараттың. Байыркы убакта алдын ала белгилеп койгондоруң чындык. Амин. Сен шаарды таштын үймөгүнө, чепти ураандык айланттың. Шаарда бөтөн уруулардын үйлөрү калган жок. Ал эч качан калыбына келтирилбейт. Ошондуктан сени күчтүү элдер даңазалашат. Коркунучтуу уруулардын шаарлары сенден корко турган болушат. Анткени сен жардыга тирек болдуң. Жакырга башына кыйынчылык түшкөн күндөрдө таяныч болдуң. Бороонда башпаана болдуң, аптапта көлөкө болдуң. Анткени канкор эзүүчүлөрдүн каардуу деми дубалдарга каршы соккон бороондой. Суусуз жердеги аптаптай сен душмандардын жаңжалын токтоттуң. Аптапты булуттун көлөкөсү баскандай эзүүчүлөрдүн кубанычы басылат. Ошондо Себайот Теңир бардык элге ушул тоонун үстүндө дасторкон жайып, тамактын майлуусун, шараптын тазасын, жиликтин чучугун, шараптын эң тазасын коет. Бардык элдерди жаап турган жабууну, бардык уруулардын үстүндөгү жабууну ушул тоонун үстүндө жок кылат. Теңир өлүмдү түбөлүккө жок кылат. Кудай Теңир бардык адамдардын жүзүндөгү көз жашты аарчийт, бүт жер жүзүндөгү өз элинин маскарачылыгын алып салат. Анткени Теңир ушинтип айтып жатат. Ошол күнү, мына, бул биздин Кудай, биз ага таянганбыз, ошондуктан ал бизди куткарды. Бул Теңир, биз андан үмүт кылганбыз, анын куткарганына кубаналы, шаттаналы деп айтышат. Анткени Теңирдин колу ушул тоодо турат. Саман кыктын үстүндө тебеленгендей, маап өз ордунда тебеленет. Суучул сүзүш үчүн колун сунгандай, ал өзүнүн колдорун анын ортосуна сунса да, Кудай анын текебердиген колдорунун анткорлугу менен кошо басат. Сенин сепилиңдин бийик дубалдарын талкалап, жерге кулатып, топуракка айландырат. 3-бөлүм. Карагылач, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн ата бизге кандай сүйүү көрсөттү. Бул дүйнө атаны таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машаяк келгенде ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени анын кандай экенин көрөбүз.
Машаяктан ушундай үмүт кылган адам машаяктай таза болуу үчүн өзүн тазалайт. Ким күнөө кылса, ал мыйзамсыздык кылган болот. Күнөө бул мыйзамсыздык. Машаяк бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келгенин жана анда эч кандай күнөө болбогондугун билесиңер. Машаяктын ичинде жашап жаткан адам күнөө кылбайт. Ал эми күнөө кылган адам аны көрө элек. Аны таанып биле да элек. Балдарым, силерди эч ким алдабасын. Адил иш кылган адам машаяк сыяктуу адил. Күнөө кылып жаткан адам шайтандан. Анткени шайтан башынан бери күнөө кылып келе жатат. Кудайдын уулу шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген. Кудайдан туулган адам күнөө кылбайт, анткени анын ичинде Кудайдын уругу жашайт. Ал күнөө кыла албайт, анткени Кудайдан туулган. Адил иш кылбаган жана бир тууганын сүйбөгөн адам Кудайдан эмес, Кудайдын балдары менен шайтандын балдары ушундан айырмаланат. Анткени силер башынан бери угуп келе жаткан кабар бул: бири-бирибизди сүйөлү. Амал көйдөн болгон өз бир тууганын өлтүргөн Кабылдай болбогула. Кабыл өз бир тууганын эмне үчүн өлтүрдү эле? Анын иштери жаман, ал эми бир тууганынын иштери туура болчу. Бир туугандарым, эгерде бул дүйнө силерди жек көрүп жатса, таң калбагыла. Өлүмдөн өмүргө өткөнүбүздү биз билебиз, анткени бир туугандарыбызды сүйөбүз. Бир тууганын сүйбөгөн адам өлүмдүн бийлиги астында. Бир тууганын жек көргөн адам, киши өлтүрүүчү адам өзүндө бар болуп турган түбөлүк өмүргө ээ эмес экендигин силер билесиңер. Ал биз үчүн өз жанын бергендиктен сүйүүнүн кандай болоорун билдик. Ошондуктан биз да бир туугандарыбыз үчүн өз жаныбызды беришибиз керек. Колунда бар болгонуна карабастан, бир тууганынын муктаждыгын көрүп туруп жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун? Балдарым, сөзүбүз же тилибиз менен эмес, ишибиз менен, чын жүрөгүбүз менен сүйөлү. Чындыктан экенибизди ушундан билип алабыз. Бизди жүрөгүбүз айыптаса да, жүрөгүбүздү Кудай алдында тынчтандырабыз, анткени Кудай жүрөгүбүздөн чоң, ал баарын билет. Сүйүктүүлөрүм, эгерде жүрөгүбүз айыптабаса, анда Кудай алдында кайраттуулукка ээбиз. Эмне сурасак да андан алабыз, анткени анын осуяттарын аткарып жатабыз жана ага жакканды кылып жатабыз. Ал эми анын осуяты болсо бул: уулу Иса Машаякка ишенүү жана бири-бирибизди Иса осуяттагандай сүйүү. Ким Кудайдын осуяттарын аткарса, ал Кудайдын ичинде болот жана Кудай ал адамдын ичинде болот. Анын биздин ичибизде экенин бизге берген руху боюнча билебиз.